Дүйнөдө эң кооптуу жана адам өмүрүнө зыян келтирген табигый кырсыктардын бири кар көчкүсү. Мындай табигый кубулуш көп кездешкен өлкөлөргө АКШ, Канада, Австрия жана Альпы кирет. Кыргызстанда да кар көчкүсү тууралуу эскертүү берилди. Бул жөнүндө кененирээк жана Борбор Азия өлкөлөрүндө аба ырайы тууралуу 11 каналында мен Гүлүм Эркинбек кызы тааныштырам. Саламатсыздарбы? Эртең биз менен чектешкен Кытайдын Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында күн ачылат. Үрүмчү шаары Ак Сууга караганда суугураак келет. Казакстанда так ушундай. Эртең Астана жана Алматы шаарларында асман ачылып кубандырышы мүмкүн. Өзбекстанда болсо абанын температурасы көпчүлүк аймактарында түнкүсүн суук болуп, күндүзү термометр плюс көрсөткүчүндө турат. Фергана өрөөнүндө бүгүнчө асман ачык, эртең кайра эле булут каптайт. Ташкентте аба ырайы жылуу болгонуна байланыштуу жаан себелеп жаашы мүмкүн. Алысыраак жайгашкан Нукус өрөөнүндө күндүн бети көрүнбөйт. Түркмөнстанда аба ырайы кескин өзгөрүлдү. Эртең Дашогуз өрөөнүндө булут каптаса, Ашгабад шаарында жаан себелейт. Тажикстанда дагы эле күнбүркү. Борбор шаары Душанбеде, Хорок өрөөнүндө жана Худжентте асманды булут каптап турат. Абанын температурасы башка өлкөлөргө салыштырмалуу кыйла жогору болот. Кыргызстанда эртең жаан-чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болушу күтүлөт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги Бишкек-Ош жана Каракол Эңилчек унаа жолдорунда кар түшүүсү жана кар күркүсү сакталаарын эскертет. Айдоочулар унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоосу зарыл. Бишкек-Ош жолунун айрым жерлеринде кар көчкүсүн атайлап атып түшүрүү иш-чарасы жүрөт. Бүгүнкү күнгө негизги трассаларда 18 снаряд атылып, 3000 кубометр кар көчкүсү түшүрүлдү. Алыскы сапарга аттанган жүргүнчүлөргө жол эрежелерин сактоону кеңеш кылам. Сиздер 11 каналында аба ырайынан кабардар болдуңуздар. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.